Жана 5-6 дача бар деп атпайбы желе. Ошол дачаларда 2000ден ашык киши болсо, жана шайлоо учурунда эми биз дагы шайланууга укуктуубуз да. Ошол кездерде эч ким каралбай калат. Бул дачаларды ошол негизи каралбайт экен. Мына айтылып атпайбы? Жанагындай сууну неме менен 2-3 маал берген менен такыр эле сууга жетпеген дачалар бар өз жакта. Ушул көйгөйлөрдү чечилиши керек да. Эми айтылган сөздөрдүн баары тең президентке чейин жетпей, жетсе каралбай калып атпайбы? А тарифти болсо жанагындай өз ой келди эле коюшуп, анан эми 5 киши төктү, 10 киши төкпөй койду деп туруп, аларды ошол үчүн 5 киши страдать этиш керек эмес да. Сууну төкпөгөндөр үчүн ал ошо жанагы киши өзү кыдырып акчасын өндүрүш милдети болгондон кийин өзү ошолор чогултуп иштеши керек. Бухгалтери бар экен, штатында кишилери бар экен. Ошолор иштеп элге кызмат кылыш керек да, милдети болгондон кийин. Жөнүнө жатып алышы менен акча алышы менен айын. Туура да. Элди кыстап кыйнай бербей. Анан эми биз айтып эле келатабыз. Өткөндө мынагы ушу дача экспериментальщиктин кыздары барып арыз менен кайрылышкан экен. Жанагы мынакей көйгөйлүү маселелер ушу суу боюнча, свет боюнча, бул жерде жашоочулардын мынакей шаардан аз болгондон кийин жана ФАП Кокустан мындай тез жардам керек болуп калса, эч жака айта албай, жете албай, үндөрү жетпей калган учурлар болот. Ички иштер бөлүмүнөн келип туруп жанагындай ууру кескилер болуп калса, аларды карачу ички иштер бөлүмүнүн кишилери участковыйлар ким экенин да билбейт, көрбөйт бул жакта. Бул жак ошол такыр унутта калган да. Муну карачу ушу элдин үнү жетет го деп арыз менен кайрылып атышат. Эми ошону тез арада чечүү жагын президент Садыр Нуркожоевдон суранабыз баарыбыздан. Көйгөйлүү маселелер көп. Биз деле ушу дачанын дагы бирөөсү экспериментальщиктин жашоочусубуз. Биздин деген ошо биздин деген бул байкеден деген кече жакындагы болгон собранияда дагы мына баардык дачадан келгенде бир эле вопрос сурадык элек. Биз ошо сууну сурап атсак, мен деген светтин акчасын төгө албайм. Ушу 5 дача мага суу бересиңер, акчасын ичкениңердикин. Мен ошол акчаңар менен сиздикин даже светимдикин төгө албайм деп айтат. Ал светтикин деген кандай кылып төгө албайт, биз такыр эле түшүнбөйбүз. Биз мындай эле логически эсептеп келгенде бизге бир күндө 3 мал суу чыгат. 2 мал азыр. Азыр 2 мал берип атат. Ишеме кыштан бери 2 мал чыгып атат. Биз кышында целый 3 ай суу ичкен жокпуз. Январь, февраль, март. Марттан бери 2 эле мал берип атат. И то ошо 2 малдын деле 40 мүнөттөн кой берем деп айтат, бирок 40 мүнөт чисто кой берилбейт. Буркурап шаркырап башындагы воздух кеткенден кийин 20 минутта суу алсак алабыз. Ага дагы жетишкен киши алабыз, жетишпеген жумушта жүргөн киши, дагы башка жакта шаарда жүргөн кишилер жетишпей калып калат. Ушул 20 эле минутасын биз бир күндө эсептеп атабыз. 3 малдан бергенде деле 1,5 саат эле деп коелучу. 1,5 саат счетчиги иштесе мунун бир айда 3 эле сутка иштеген болуп калат. Биз мындай эле эсептедик да. Анан аныкына деген бир 15 миңдин акчаны жеши мүмкүн эмес. Биз мындай эле эсептеп, потолок кылып эсептеп бергенде деле 3 миң, 4 миң сом. Грубо 3 айтылганда 3 миң чыгат. Биздин ушу биринчи талабыбыз, биздин ушу көйгөйүбүз, маселебиз суу. Таза суу. Эл катары биз дагы ушул акчаны төлөп аткандан кийин ар дайым постоянно иче турган болсок, биз буга деген суроо да бергенбиз да, эмнеге бизге деген үстү жакка деген напор жетпейт дейт, силерге постоянно кылбаганга дейт. Вот ушунун айынан постоянно бере албайбыз силерге дейт. Анда деген биздин үстү жакта деген индон бар, карылар үйү бар, Серафимовка бар айыл. Туз деген айыл бар. Биз ушул жактан скважина кылып, резервуар ошол жакка коюп туруп, ошол жактан ылдый алып түшсөк кандай болот? По течению кете турган болсок десек жок. Араптар келген маалда биз ал жактан деген анализ алганбыз. Ал анализге деген ал жактан ала турган, иче турган сууңар не соответствует деп койгон. Анын деле бул ответи чынбы калпы билбейбиз. Действительно өзүбүз барып антип биз анализ кылып көргөн жокпуз. Бирок ошол учурда кылган болчубуз деп койду. Аны бирок эч ким айткан жок. Буга чейин эч ким аны билбейт. Ушуну Жолдош байке өзү айткан бизге. Анан биз деген азыр ушу акыркы собраниябызда айткан болчубуз. Ушул айдындан баштап кандай бизге тарифти көтөрө турган болсоңуз, биз анда деген таптакыр суу ичпейбиз, төлөбөйбүз дагы.
биз анда деген лучше деген башка жактан инвестор издейбизби, скважина кылабызбы, бурт этебизби, ар ким өзүбүз ушу бир аз акчасын чыгарып болсо дагы, зато биз постоянный суу ичели деп биз ушу эмеге кайрылып атабыз. Ушу көйгөйдү деген сизге жеткирип атабыз. Бизде деген бул таза эле суу эмес, статуста жок бизде. Садыр Нуркожоев, сизден деген суранып атабыз. Бул келген кишилер деген только активисттер элебиз. А так мына 5 дачанын кишиси, жителдери мындан дагы көппүз. Бир келип кетсеңиз деген үмүттөбүз. Биз миң уккандан бир көргөндө биз ушу атайын видео кылып атабыз. А так деген барабыз деп деле мына биз арыздарыбызды чогултуп алып кармап турабыз. Кача барганбыз биз бүт жагынан, бүт барынан отказной келип атат. Сиз өзүңүз эле келип чечпесеңиз берет эле.